Кадамжай району Жаш Тилек айылында окуучулардын саны жылдан жылга өсүп, 15 жыл мурда 100 окуучуга ылайыкташып салынган мектепте учурда 600 бала 3 мөөнөттө билим алууда. Эгерде айылга башка мектеп курулбаса, анда келерки жаңы окуу жылына мектеп окуучуларды толук кабыл ала албай калуусу мүмкүн деп мугалимдер коңгуроо кагышууда. Кадамжай районуна караштуу номер 78 Жаш Тилек толук эмес орто мектебинин директору Акматова Саадат Сулаймановна боламын. Бул ушул биздин мектептин администрация канасы болуп саналат. Бул жерде мен окуу бөлүм башчысы, организатор, соцпедагогубуз, анан ушул правком жайтайлыгына байланыштуу бешөө ушул жерде иш алып барабыз. Себеби буларга башка каана жок мектебибизде. Анан ушул мектебибиздин сиздер карап көрүп турасыздар, бул жери мектепте азыр учур талабы болуп калды. Балдардын компьютерлик сабаттуулугу жоюш керек. Ошон үчүн билим берүү тарабынан берилген 4 компьютер, айыл өкмөт тарабынан берилген 1 компьютерди ушул жерге балдарга информатика сабагына практика колдонуу үчүн уюштуруп бергенбиз, чакан гана кылып. Шартка жараша балдар компьютерде практика сабактарын жүргүзүп турат. Бул жерде болсо мектептик китепканасы катары энди өзүбүзчө кичине колдон келишинче аракет кылып бөлүп койгонбуз. Бирок бул жердеги учурда керектүү гана китептер турат, калганын китепканачыбыз өзүнүн үйүндө сактап колдонууга аргасыз. Себеби мектепте башка жай жок, шарт жок. 100 балага ылайыкташкан имаратта 6 эсе көп бала билим алып жаткандыктан мугалимдер бир класстык каананы 2ге бөлүп сабак өтүүдө. Бирок тар класстарга окуучулар батпай, ыңгайсыздык жаралып жатыптыр. Мен Баянкулова Гүлчира Рахмановна, 1-В класста окутамын. Бул классымда 33 окуучу бар. Бул жерде парта доскага тийип турат. Эгерде мен бул окуучудан сурасам, бул жактан келип доскага чыкканга өтө кыйын болот. Башталгыч класстардын окуучуларына мектептеги шарттын жоктугунан ысык тамак берилбейт. Ашпозчу ар бир класска кирип, окуучуларга бөлүчкө менен чайды таркатып чыгат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ошо ашкана жоктугуна байланыштуу, ошол мамлекет тарабынан ар бир балага берилген 7 сомдук тамак ашты ушул ар бир баланын өз столунда берүүгө аргасызбыз. Себеби мектептин ашканасы жок, окууканасы болуп калган. Мындан тышкары мектепте балдар диний тарбия сабагын өтүү үчүн спорт зал жок. Эшикте күндүн ысыгында, анан күндүн суугунда эшикте диний тарбия сабактарын өтүүгө мажбурбуз. Мектептин көйгөйүн жергиликтүү эл да жакшы билет. Элдин арыз муңунан улам бир нече жыл мурун Жаш Тилек айылына 275 орундуу мектептин курулушу башталган. Бирок каражат толук бөлүнбөгөндүктөн курулуш токтоп калган. Мындан улам курулушту жандантуу керектешет жергиликтүүлөр. Бул өзү физически болуп бүткөн. Анан дуалдарына панель менен бол ортосуна шалбак албасканбыз. Өзү пожарный опасный бул дагы. Муру 5 эле классканада үстү дагы пакал менен басылган упра салынган эмес. Бир класста экинчи класста добуш угулат. Өзү добуш угулбаш керек эди. Ушундай. Көзү кирип көрсөңүздөр керек ишке мектепти учительскийди караңыздар. Азыр 20 ашык мугалим иштетишет да. Ол батпайт, баягы бирөө айткандай тика турса дагы ол. Биздин мектептин жаңы мектеп маселеси бушуп жетмек түгүл өтүп кетти да. Азыр эми жаңы окуу жылга кандай кылабыз? Биз мугалимдердин дагы, айыл элинин, биздин айыл өкмөттүн дагы бардыгынын башы маң болуп турат. Азыр бул маселени кантип тез арада чечиш боюнча. Мугалимдер жөнүндө айта турган болсок, мына биздин жамаатта 30дан ашык мугалим иштейт. Бир 10-15 тех персонал иштейт. Сабакка даярданайын десең, же бир чыгармачылык менен бир кече өткөрөйүн десең, шарт жок да, орун жок. Жаш Тилек айылындагы мектеп маселесин айыл өкмөт башчысы да бардык тиешелүү жетекчилерге билдирген. Бирок азырынча натыйжа жок. Ал эми жаңы окуу жылында мектепке батпай калган окуучуларды кошуна айылдагы мектепке которуу жолу менен абалдан чыгаарын айыл өкмөтү билдирди. План бар. 1 километр нар жагында Өрүкзар мектеби бар да. 4 километр дейт го? Жок. Мектептен мектепке чейин аралык жакын эле. 4 километр эмес. Ошол лотоктун эле нар жагында мектеп бар. Мектептин эски мектепти балдар бакча кылып, анан жаңы мектебибизде ол 720 орундуу мектеп бар. Ошонун бир корпусун балдарды окутуп турайлык деген өткөн жылда маселе койдук. Жаш Тилек айылындагы мектептин курулушу мамлекеттик казынадан каржылангандыктан курулуш облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын көзөмөлүндө. Аталган мекемеден маалымат алганыбызда
мектептин курулушу быйылкы жылга каржыланбай турганын билдиришти. Демек, Жаш Тилек айылындагы мектеп көйгөйү быйыл чечилбеши анык.